Қазақстандагы мурункудай күчтүү курам келеби? Карьера бүтсө ошо үй-бүлө менен эле алектенип ушуларга көңүл буруп атпайбыз. Допинг барбы биякта, убакта? Запрещенный препараттарбы? Сен спортко кандай түшүнүк бар да? Анан оюнга аз калганда өзгөртүп жиберишпи алар? Муйлашым атайын даярдап жаткан жокпу? Казактарды көрдүк да 2024. Алар физикасын алып карай турган болсо, канчалык күчтүү экен? Казак бір туугандар жазат комментарийлерди, хейттилер. Кандай сезимдер болду? Айтып жеткизе албайм. Кимдер кандай критерий менен кирбей калды? Мына ушул 24 баланын ичинен кимиси жалпоо? Эми айтсаң азыр башталат. Эми бул ирет дагы бир өзгөчө мотивация болуш керек. Өзүбүздүн мекенибизди, өзүбүздүн намусту коргоп калалы деп жакшы деңгээлде даярданып атабыз. Ассаламу алейкум достор, бул спорт хаб долбоору, менин аты-жөнүм Бексултан Усиналиев. Бирок бүгүнкү чыгарылышта мен болбойм. Бул чыгарылыштын алып баруучусу менин кесиптешим Кубан Жумамединов болот. Бир себеби бар, биздин үй-бүлөдө бир жаңылык, бир сүйүнчү. Мен экинчи уулду болдум, так ушул күнү уулду болдум. Анан тилекке каршы биз көлгө бара албай калдык. Бирок атайын сиздер үчүн Кубан ысык көлгө барып, жер улак жана көкбөрү тууралуу сонун чыгарылыш тартып келди. Ошол чыгарылышты сиздерге сунуштайбыз. Сиздерге жагымды көрүүнү каалайбыз. Кубан, сага ийгилик. Ассаламу алейкум достор, бул спорт хаб долбоору 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата Чолпон Ата шаарында атайын жаңы ат майдан салынды. Ушул биз көрүп турган ат майданда буюрса жер улак жана көкбөрү боюнча мелдештер өтөт. Бүгүн биз Чолпон Атага келдик. Жер улак боюнча улуттук курама команданын даярдыгы жана машыгуусу тууралуу айтып беребиз. Қаса көзгөн илинбейт, қара басқан тай тору, қайда екені білінбейт, деп өсенді баяғы. Айланайын денекең, қағылайын жаратқан, жан деп мені жаратсаң, алты рет түрбі сұнайын. Анда да тұрат келбесе, айланағандай қылайын, жеті рет түрбі сұнайын, анда да тұрат келбесе, алты торпық топтайға сатып алған ақтинте. Kınınan turup alayın, kıylatpay turup kucandı. Oldu kurmandıka çalayın arman. Көкбөрүнүн жылдызы тирүү легендасы десек аша чапкандык болбос. Манас Ниязов аганын жанында келип отурум. Айтсаңыз, мына жаңы ат майдан курулду атайын ушул оюндар үчүн. Анан бул ат майдан кандай экен? Биринчи машыгуу кандай өтүүдө? Ат майдан жакшы экен, жакшы деңгээлде куруптур. Кум кандай экен? Өзгөчөлүк? Кум деле жеңил экен, жок, өзгөчөлүк жок, кум деле жеңил экен. Элдер да жакындан көрөт экен. Бул ирет кайсыл атты эмнеси чечилдиби толук же 2-3 атты карап жатасызбы? Азыр Фажыр менен Сарыпулду минип атам азыр. Экөөнүн бирөөсүн бирсе менен. Бул ошол достукта акыркы жолу минген. Достукта чапкан атым Сарыпул деген аты. Анан бул ирет өзгөчөлүктөр кандай болуп жатат? Ошол жер улакка көбүрөөк басым жасап күчтүү аттар келди. Анан Казакстандагы мурункудай күчтүү курам келеби? Кандай ойлойсуз? Күчтүү курам келет экен, алар да жакшы даярданып, быйыл буюрса аттары менен жакшы даярданып кеткен. Жакшы оюн болот буюрса. Жер улак боюнча Кыргызстан курамасы мына ошол жерде жайгашкан. Бул жактагы ипподромдон 400-500 метр алыстыкта гана жайгашкан. Азыр ичине кирип, биздин улакчылар эмне менен арек болуп жатат, чогуу биргеликте байкайлы. Мен көрүп турмун. Эски бааны шоқларын шоқтан үйүнө барып, айлык кече үйүнө жеңемди Бишкекке салам деп кетпедиңиз? Чемодандарды. Жанымда Дастан Русланов, да ошол бул ирет жер улак боюнча курама командага кирди. Айтсаң, Дастан, бул ирет жер улакка кошулдуң. Бул кандай өсүштүн белгиси деп ойлойсуңбу? Анан өзүң кайсыл жакка кошулайын дедиң эле негизи? Биринчиден ассаламу алейкум. Кандайсыздар?
Бул ирет Кудайым берсе 2026 жылы көчмөндөр оюндарына Жерлок курама командасына кошулдук. Состав түзүлүп атканда эле ушул чалышып калды. Жетекчилик жамааттан. Мен каягына керегим тие турган болсо ошол жака ойнойюн деп тургам. Ошол анан ушу Көкбөр Жерлак жаатына кошуптур. Ооба, отказ кылган жокмун. Ошол жетекчилик жамаат тренерлер керек деп чакырыптыр. Келдик. Дагы бир жаш улакчы кураманын Исхак Бекболот уулу. Исхак, бул ирет даярдык кайсы убакыттан бери болуп жатат? Качан чогулдуңар эң биринчи күн? Ассаламу алейкум биринчиден. Биз бул жерге чогулганыбыз июнда чогулду окшойт. Адашпасам. 2 айдай болуп калды. Ошондон бери эле ушул жердебиз. 2 ай болуп калды. Ушул жерде күнүс өтүп атат. Даярданып атабыз. Буга чейинки мына 2024 Астанага да баргансың. Айырмачылык кандай болуп жатат даярдык? Эми бул көчмөндөр оюнуна даярдык негизинде мыкты деңгээлде болот го дейм. 2024-жылы Астанага барарда ошол мезгилде ошондо да мыкты болгон. Азыр эми өзүбүздө болот. Өзүбүздүн мекенибизди, өзүбүздүн намыбызды коргоп калалы деп жакшы деңгээлде даярданып атабыз. Эми экөөнү салыштыра кетсек, сбор ушул азыркы сбор мен жеке өзүм оюм. Могу сбор мыкты болуп атабы десем болот. Эмнеси менен өзгөчөлөнүп атат? Мисалы күн тартибин айтып кетсеңер, бир күн. Күн тартиби бул Көкбөрдө сбор өткөндө баары эле бирдей болот. Эртең менен турат эмнесиң, кечинде тренировка кыласың, жалга барасың. Эми мындайча айтканда, балдар менен баарыбыз мындай жакшы аралашып, ушундай болот, жакшы маанайда өтүп атат сбор. Эми былтыр же мен башында эки жак команда мындай болуп сбор анча эмес болуп калганбы, быйыл Көкпарда Жерлок командасында сбор өтүп атам. Мен үчүн жакшы сбор болуп атат. Улуттук курама команданын физикалык машыктыруучусу Ринат Байке. Негизинен алгач ошол Көкбөргө кантип келип калдыңыз? Негизи өзүңүз ошол улакка жакын болуп чоңойдуңузбу же өзүңүз ойночу элеңиз? Жок, эми берде Эрлан вице-президент. Мурда ынтымак команданын жетекчиси эмес беле. Мен иним болот да. Мен Америкадан келип калдым, Кыргызстанга кайра кайтып. Ошондо жетекчи айтып калды Эрлан. Аке, жүрүңүз, машыктырыңызчы, көрөлү результатты, балким болду иштешели депчи. Болду, ошондон бери ынтымак машыктырып жүрдүм анан. Демек кайсы жылдан баштап аралаштыңыз? 23, 23 биринчи сборго келдик, ынтымак ушул жерде болуп ушуйду. Анан эле көчмөнгө барасызбы деп калышты. Барасызбы дегенде анда баягы финалда эме утпады, ынтымакчы. Ошондо кайсы команда утса эме го? Түзөт команданы түптөгөндө ошо. Мен машыктырчу болуп калышты. 24 барып келдик, Кудайым берсе. Эми да 26. Бул жакта мына Жерлоктабы же экөөнө тең? Экөөнө тең бирдей. Экөөнө тең физик подготовкасын карайм. Машыктырабыз. Ушундай. Ага чейин мына Көкбөргө кызыкчу элеңиз, көрчү элеңиз? О, страшный фанатмын. Өзүңүз ойнойсуз? Жок. Мына шерин улактар жок сизде? Мен андайга жокмун, меники башка багыт да, штанга тяжелая атлетика. А так фанатмын, страшный, ярый фанатмын го дейм. Улуттук курама команданын эң тажрыйбалуу оюнчусу жана капитаны Жойко Орозбаев. Ассаламу алейкум агай. Алейкум салам. Кайрадан капитансыз. Анан бул ирет кандай өзгөчөлүктөр бар даярдыкта, айырмачылыктар бар? Мисалы Астанада дагы аябай мындай чындап көп убакыт машыккансыздар. Бул ирет интернетте бир аз азыраак болуп жаткандай таасир калтырууда. Негизи кандай айырмачылык? Ошо Астанадагы даярдыктан ашабы же калып калуудабы? Кудай буйруса, дайындыктар жакшы. 2024 деле ушинтип 2 ай дайынданганбыз. Буда деле 2 ай дайынданып атабыз, Кудай буйруса эмне. Анан ада көп интернеттерге көп чыгарганбыз. Буда көп деле интернеттерге көп чыгарткан жокпуз. Оюндарыбызды, тренировкаларыбызды деле көп мындай басым жазаган жокпуз да интернетке. Кудайга шүгүр, буйруса дайындыктар жакшы. Кыргыздын желегин желбиретебиз деген ниеттебиз буйруса. Анан буга чейин мындай 2 жолу Жерлок боюнча мына жеңилип калды да. Ошо Түркияда, анан соң Астанада бир упа айырма менен. Бул ирет кандай өзгөчөлүктөр болуп жатат? Буга чейин Астанада кандай тактикалык каталар кетирсе, ошонун үстүнөн иштеп жатасыздарбы? Бул ирет кандай тактика? Эми буйруса энди ал кетирген кемчиликтердин баарын Кудай буйруса өз элибизде, өз жерибизде болгон жатат. Ал кемчиликтердин баарын кетирбегенге
Кудай буюрса колдон келишинче аракет кылабыз. Ал Астанада болгон оюнда өзүңөр да көргөнсүңөр. Ал тараптан да кетип калган. Эми Кудай буюрса өз жерибизде Кудай буюрса анча кеткен каталардын баарын оңдоп, ошонун үстүнөн иштеп атабыз. Аттарды дагы иштеп атабыз. Анда дагы кичине кемчилик кетип калган аттардан да. Кудай буюрса буда ошону кетирбегенге аракет кылып, үстүндөбүз, жалаң ошонун үстүндө иштеп атабыз. Мына курам кантип түзүлдү? Мына сиз капитан катары сизден дагы бир аз кеңеш сураштыбы же ошол федерация өздөрү эле чечтиби? Сиз кийлишкен жоксузбу? Жок, ал составка биз кийлигишпейбиз деле, ал жакты федерация өздөрү чечип, өздөрү эме кылат. Белгилүү болгондой, Максым Шоро дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын расмий суусундугу. Менин оюмча, бул нерседе өзгөчө символика бар. Анткени дүйнөлүк көчмөндөр оюндары бул жөн гана спорт эмес. Бул биздин маданиятыбыз, тарыхыбыз, салт-санабыз жана биздин меймандостугубуз. Бүгүнкү күндө Кыргызстанга дүйнөнүн булуун бурчунан меймандар келип атат. Биз аларга өзүбүздүн салт-санабызды, элибизди, жерибизди көрсөтүп жатабыз. Жана мен ойлойм, биз аларга өзүбүздүн жакшы көргөн, жакшы билген даамдарды дагы сунушсак болот. Максым Шоро бул Кыргызстандын даамы. Эми бул даам дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын расмий суусу. Биз дүйнөнү кыргызча тосуп алабыз. Максым Шоро бул Кыргызстандын даамы. Кыргыз Республикасынын Көкбөрү Федерациясынын вице-президенти, да ушул жер убак боюнча улуттук курама команданын башкы баштыруучусу Эрлан Абдыкапаров. Ассаламу алейкум. Эми сөз башынан болсун. Ошол улуттук курама команданы кимдер тандады? Курамда кайсыл комиссияда кимдер болду? Ошону айтып кетсеңиз алгач. Саламатсыздарбы. Бизде Көкбөрү Федерациясынын башкармалыгы бар. Башкармалыгынын 21 мүчөсү бар. Ал жакта 3 эксперт, облус жетекчилери жана федерациянын исполкомдо кос аткаруучу комитет бар өзүнүн. Биргеликте башкармалык жыйынында курам түзүлгөн. Башкармалык жыйында биринчи жетекчилер дайындалган. Жетекчилердин сунуштары менен балдар тандалып, алардын арасынан 24 бала тандалып, жер улак боюнча Көкбөрү боюнча 2 курама команда түзүлгөн. Ошо качан түзүлдү? Кайсыл убакта? Июнь айларынын аяктары окшойт. Ошол талас өтпөдүбү? Тандоо оюндары. Майдын аягында Майдын аягында. Ошол оюндардын жыйынтыгы менен тандалган. Курамга кирбей калган оюнчулар боюнча кимдер кандай критерий менен кирбей калды? Кимдерде ошол жаракат болуп кирбей калган оюнчулар болду арасында? Илис Сулуу Кушчубай жаракат боюнча кирбей калды. Расширенный состав деп коет го баягы немеде. Достук командасында Элдияр жана Эмирлан Жеңишбековдор да бар болчу курамда. Намыс командасынан Аскат Аскаров бар болчу. Бирок тандоо баягы көпчүлүктүн тандоосу менен ушул курамга келип токтолгонбуз. Жер улак боюнча улуттук курама команданын сарайына келдик. Мына бүгүн аттар менен расмий машыгуу болот. Азыр жигиттер ошол машыгууга даярданып жатат. Келиңиздер, чогуу биргеликте көрөлү. Азыр сарайдын ичине жүрүңүздөр. Мына киргенде эле дароо улуттук курама команданын жаңы оюнчусу, намыс командасынын коргоочусу Рустам Мединов. Ассаламу алейкум. Рустам, куттуктайбыз. Улуттук курама командага кошулдуң. Кандай сезимдер болуп жатат? Улуттук курама командага кошулгандан кийинки алгачкы сезимдер? Чоң рахмат. Сезимдер сонун болуп атат. Айтып жеткизе албайм. Ким чалып куттуктады, анан ким менен бөлүштүң ошол жаңылыкты? Эң биринчи чалган ошо Бектур байке чалды. Андан кийин ошо Эрлан байке чалды. Бөлүшкөнүм болсо ошо үйдөгүлөр менен бөлүштүм. Үйдөгүлөр да сүйүндү. Жакын байкелериме айттым ушундай. Азыр мына атты даярдап жатасың. Кайсыл ат учурда даярдагандай ошол тууралуу айтсаң? Бул ат ошол намыста чабып аткан эле атым. Бурак деген ат. Дайындыгы жакшы, Кудайым буйрса. Коргону да ойнойсуң? Ооба, коргону да эле. Анан бул ирет жер улакка кирдиң. Буга чейин эми нарын жергесине канчалык ушул жер улак өнүккөн, анан жер улакка көнүш кыйын болгон жокпу негизинен? Жок, кыйын деле болгон жок. Нарыны эми жер улакка өнүп атабыз, нарында только казан ойнойбуз. Ошол ойноп эле жүргөн оюн. Андай деле кыйын болгон жок. Ошо биякта байкелер, агалар үйрөтүп. Бул аргымак өзү тайказанга үйрөтүлгөн да же жер улакка деле жарай береби? Тайказанга үйрөтүлгөн. Ошол тайказан менен жер улак айырмасы деле бизге жок. Тигинде тайказан, тигинде жерге чыштайсың. Ошол эле позицияны аткарат.
Assalamu алейкум. Алейкум. Дагы бир жолу куттуктайбыз. Мына улут курама командага кошулуңуз. Бул иретте даярдык кандай болуп жатат? Анан бул ирет кайсылапты чабабыз, ошол тууралуу кененирээк айтсаңыз. Бул ирет даярдык жакшы. Ушу 2014-төн баштап ушу көчмөндөргө тартып келатам. Бул ирет ушу тамыр арамага минип келатам. Ушу аргас көчмөндөр аргасатты минип атам. Азыр тамыр арга менен чыгам оюнга. Негизинен бул ирет жер улакта кайсыл аттар жекеме-жекеге чыгат, анан бир эле ушул ат менен ойноп жатасызбы же алмашып мине бересиздерби? Эми азырынча ушул ат менен эле ишеним ушул аттап келдим. Анан билбейм оюнда кандай болот. Аттар көп, фаворит бар, бир жерде байтору бар. Ошол 3 ат бар, анан 3 атты ылайыктап оюнга арасында көрөбүз го. Жер улак боюнча Кыргызстан курама командасынын жетекчиси Нурсултан мырза менен азыр кыска маек куралы. Нурсултан мырза, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Алгач өзүңүз жөнүндө кыскача айтып кетсеңиз, негизинен эле өзүңүз кайсы жактын кууну болосуз, анан Көкбөрүгө кантип кызыгып калгансыз негизи? Абдумусаев Нурсултан Талантбекович, Талас области, Бакай Ата району, Ынтымак айылынан болом өзүм. Чүй областына 96-жылы Жайылы району Карабалта шаарына көчүп келгенбиз. Ошол азыркы убакта ошол жакта турам мен, Карабалта шаарында. Эми бул улак биздин ата бабалардан калган оюн да. Ошо кичинекей чактан эле ошо атка кызыгуу бар. Мурда телевизордон көрсөк, акыркы 21-жылдан бери барып көрүп аралашып, акыркы 3 жылдан бери калтырбай барып ошо ат алып, өзүм да 3 жылдай болуп калды. Биздин өзүбүздүн жамаат бар. Шерин улак ойноп турам өзүм да. Ошодон бери аябай катуу кызыгуудабыз азыр. Анан улуттук курама команданы жетектөө деп ким сизди дайындады? Ким сунуш берди? Эми баштан баштап айтып кетсек, Бакай Атада жетекчи жок болуп атат. Райондор аралык оюндар башталып ойноп калды. Ошон келип бир Бакай Ата районун бир алып чыгып бер деп сураңып, ошо Бакай Ата районун жетектеп былтыр алып чыккан. Сол күнү Адилет Назаров буга чейинки жетекчи ынтымак командасын. Ошо суранып, мен да жардам берейин, кетпейм. Ошо суранып келген, ынтымакка келип жеңиш кубогун ала турган бизге насип этип кеткен. Талас жер кезинде өзүбүздүн кичи мекенибизде болгондуктан жакшы даярданып, ошол жерден ким утса ушул турнирди ушу көчмөндөр оюнунун курамын түзөт деген федерация тараптан келген. Анан Кудай буйруп ошол жерден уттук биз ынтымак командасы. Анан ошол жерден эле сунуштар келе баштады. Ошол 6-дүйнөлүк көчмөндөргө ошо жер улак командасынын жетектеп атабыз буюрса. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын 6 жолку чемпиону, Көкбөрүнүн тирүү легендасы Рустам Туналиев. Мына буга чейин акыркы 2 көчмөндөрдө Көкбөрүдө ойнодуңуз. Бул ирет кайрадан жер улакка кошулуп калдыңыз. Өзүңүздүн тандооңуз болдубу же атайын федерация өздөрү чечтиби? Жер улакка деп. Бул 2026 көчмөндөр оюнуна ошо Талас областынын федерациянын президенти Эрлан Абдыкапаров сөз чалды. Ошо жер улакка кошулдуң. Анан мен эми тандоом болгон жок. Ошо каяка биздин жетекчилер айтса, ошол жака чабабыз да. Буга чейин 6 жолу чемпион болдуңуз да бардык оюндарда. Анан жер улакта акыркы 2 оюнда тең тилекке каршы жеңилип калдык. Анан сиз ошо талисман катарында жер улактын бар чемпион болуп жатат. Буюрса жер улактан да чемпион бололу деп атайын алып келгенде, анан бул ирет дагы кайрадан чабуулда көрөбүзбү? Кайсы жакта ойнойбуз? Позиция кандай болуп жатат? Бул да пол защита жагын карай турган болдук. Ошо нападение малдары азыр толук. Ошо Манас бар, Өмүрбек, Дастан, Исхактар бизден ошо защита жагына кеттик да азыр. Защита жагын карайбыз. Жанында Өмүрбек Эсен уулу буга чейин 2 жолу жеңил улак боюнча курама командага кирип, бирок азырынча чемпион болуп элексиз да. Эми бул ирет дагы бир өзгөчө мотивация болуш керек, Кыргызстан менен чемпион болом деген. Буга чейин ынтымак менен болгон кубокторду уттуңуздар да. Анан Кыргызстан менен азырынча чемпион болуп элексиз. Ассаламу алейкум. Ошол 2022-жылдан бери курамына келатам буюрса. 2022 дагы 24 дагы ушу жер улак командасында ойноп келдим. Бирок тилекке каршы чемпиондук дагы да тилекпиз эле. Буюрсам 2026 жылы дагы жер улак командасында аткан турам. Эми колдон келген ракетти кылып буюрса чемпиондукту
алабыз деген ниетте турабыз. Кудайдын буйругу менен. Бул ирет кайсыл ат менен ойнойсуз, ошол тууралуу айтсаңыз. Азыр эми жаңаттарды мен көрүп атам азыр. Толук эме чечилди экен. Буга чейинки Рокки менен кандай? Роккида курамда барбы азыр? Роккида бар, жаңаттарды текшерип көрүп атам. Анан мына буга чейинки оюндардан айырмаланып, бул мелдешке кандай бир өзгөчө даярдыктар болуп жатат? Же ошол Астанадагыдан да эч айырма жокпу? Эми ал кезде Астанадагы жакшы даярдык болгон. Бунусунда да аябай жакшы даярдап атабыз буюрса. Ошондой эле даярдап атабыз. Бирок эми ал убакта балдар башка, аттар башка болчу. Азыр аттар дагы башка, балдар дагы башка. Турган менен жок атабыз да. Сүйлөшүүлөр жүрүп атат ичара. Gece karalın ennen kanı gen göynüktün tazası urgaçının paşası bu surmandın ulusu anoşondu geneken haberegi turgan dürüne. Жанымда Достук командасынын алмашкыс капитаны, бул ирет Көкбөрү курама командасынын намысын коргой турган Кыяс Ниязов. Кыяс байке, ассаламу алейкум. Бул ирет канчанчы ирет улуттук курама командада ойноп жатасыз? 3-чү рет. 3-чү рет, Буга чейин 2 жолу Көкбөрүдө же Жер Булакта ойногонсуз. 2022 Жер Булакта, 2024 Көкбөрүдө ойнодум. Бул ирет кайрадан Көкбөрү. Көкбөрүдө ойнодум. Даярдык кандай болуп жатат буга чейин? Астанада билебиз, укмушта бир аябай укмуштай даярдык болгон, социалдык тармактардан көргөнбүз. Бул ирет бир аз даярдык азыраак, анан жайыраак болуп жаткандай сезилүүдө да. Негизи кандай болуп жатат? Бул ирет жакшы болуп атат. Мындай интернетке азыраак чыгып атабыз. Ошо мындай алганда мындай көп чыгарбай эле, бирок мээнетти канчалык мүмкүн болушунча кылып атабыз жакшы, чтобы биздин артыбызда ошончо элибиз турат. Үмүтүн акташыбыз керек буюрса. Кыргызстандын желегин желбиретишибиз керек. Дастан Качкынбаев, куттуктайбыз. Улуттук курама командага биринчи жолу кошулуп жатасың. Ушул жаңылыкты ким айтты, анан кандай сезимдер болду? Жаңылыкты намыстын капитан айткан Дастан. Сезимдер бөлөк эми. Барыбыз эле ошол оюнду күтөбүз да, сборная Кыргызстанды. Кандай сезимдер болду? Ошол кубанычты ким менен биринчи болуп бөлүшүп, кимге телефон чалдың? Кубанычтар жакшы эле болду. Үйдө тамак жеп отурганбыз. Үйдөгүлөр эле укту. Үйдөгүлөр менен чогулуп калбыз. Эми мына улуттук курама команданын машыгуусу болуп жатат. Айырмачылык кандай экен бул? Эми клубдук деңгээл менен улуттук курама команданын деңгээли айырмачылыгы бар бекен? Бул жерде эми жоопкерчилик чоң. Ушу бизди ишеним артып ушул жакка кошуп чакырып аткандан кийин ошол ишенимди тагыраак аткаралы деп аракет кылып атабыз. Учурда кайсыл ат менен машыгып жатасың? Азыр танк өзүм жүргөн эле. Намыс клубунда чапкан ат менен. Бул ирет Көкбөрү боюнча улуттук курама команданын капитандык милдетин Таштемир Майлыбашев аткарат. Ассаламу алейкум. Улуттук курама командада биринчи жолу капитан болуп жатасыз, Буга чейин Достукта көп эле жыл капитан болдуңуз. Анан улуттук курама командада капитан болуу дагы да болсо айырма болсо керек, жоопкерчилик. Кандай бул сиз үчүн? Мындай жоопкерчиликпи, сыймыкпы бул капитандык? Кандай? Эми капитандык историяңда болуш керек да. Любой спортсмен историясында бирдекени калтырып кетиш керек да. Биздин эми Кыргыздын сыймыгы улуттук оюну болуп аткандан кийин ушул улуттук оюнда капитан болуш биз үчүн сыймык. Буга чейин канча жолу курамада ойнодуңуз? Бул канчанчысы? 5-чи жолу болуш керек. Бул ирет какка? Чабуулда ойнойсуңбу же кез келгенде жекеме-жекеге да чыгасыңбы? Анан кайсыл ат менен ойун көрсөтөсүң? Өзүм фаворит менен ойнойм. Эми Кудайым буйрса чабуулга ойнойбуз. Жекеме-жекеге түшөбүз. Каягына ойно десе ойной беребиз. Фаворит дагы кандай азыр? Эми азыр 1,5-2 айга чукул болуп калды буюрса. Саапкер Санжар байке мыкты дайындап атат. Эми дайындыгы жакшы, Кудайым буюрса, калган оюн көргөзөт. Бул жакта кимдер менен чогуу бир комнатада жашайсыңар? Белде Дастан Качкынбаев бар. Экөөңөр чоң, Анан Мүдүнов Рустам бар. Демек намыстын жигиттери бир комнатага чогулган экенсиңер, Ооба, чогуу келип калды эле. Ушул комнатага кирип кеткенбиз. Ошол комнатада
үчөөбүз жатабыз. Мына учурда мына албетте негизги атаандаштык бул Казакстан болот да. Ооба. Казакстан ошо интернеттен көрүп жатасыңарбы, кандай даярдык менен келет экен? Ошол бир укмуштай бир атаандаштык көрө алабызбы? Эми бул казак курама командасы жаңылбасам ушу май-апрелден башташкан дайындыгын көчмөндөргө. Ошол эми бизде майда, Норузда 9 майда оюн болуп калды. 9 майда оюндан кийин бир аз тынуудан кийин башталды. Ошол эми ал көрүп жүргөн балдар, билип жүргөн команда эртең Кудайым буйрса көчмөндөрдө жакшы оюн болот го деп айтылам. Кызыктуу болот. Ошол таза ойноп, таза утканга дайынданып жатат. Мына физикалык даярдыкта эмнеге көңүл буруп жатасыздар? Улакчыларга эмне кайсыл жактан күчтөнүү керек? Эми өзүңө ошондой эле лоп сурай берейин. Улакчылар көбүнчө эмне иштейт? Эми кол күч го дейм. Кол күч менен бел күч керек да улакчылар көбүнчө. Акцент биздики белге, анан колго беребиз. Колго бергендин себеби улакты бир 2 минут, 3 минут алып туруш керек да. Кээде болот го моменттерде 5 мүнөткө чейин көтөрүп туруш керек болуп калат. Өткүзгөнгө чейин. Ошондой акценттерди биринчи колго берем. Анан экинчиден белге беребиз. Анан ошонун баарын совместно кылып туруп, ошо убакытка байланыштуу, мисалы 15 минут болот бир тайм. Примерно 15-20 минут кое берем балдарды. Токтотпой. Ошо 15-20 минут иштешет да. Ошо 25 кг, 30 кг, 20 кг билимдерди көтөрүп алып иштешет. Акцент ошого бизге. Мына ушул 24 баланын ичинен кимиси мына жалкоо? Жалкоолор көрдүк. Жалкоолор жок, Тамаша көй балдар көп. Ким тамаша көй? Жаңы эле кетти го качып. Кетти, анда келе атат. Камера көрсөтүп койгула. Экөөбүз ойноп күлүп ар дайым ушундай жүрөбүз. Эң тамаша көй Эрлан майке. Эрлан, Кубантай борду эзетти. Демек Кубантай мындай сыртынан көргөндө мындай көп сүйлөгөн адам, бирок сиздердин араңыздарда аябай тамаша көй, мындай сүрдүү көрүнөт го. Көрдүң го Астанадан кандай оюн болду. Кубантай баг мушташ эле жүрдү го. Бирден мындай карасаң жаман тамаша көй бала да. Анан Рустам. Жалкоо балдарды көрө элекмин, анткени договор болуп түзүлгөн. Ким машыкпаса, тартиптүү аткарбаса алмашылат депчи. Мен бирде баары эле тарыхка эс калтыргысы келген балдар да. Өзүнүн салымын салып, ушу Кыргызстанда, тем более Кыргызстанда көкпар болуп атат, канча жылдан бери болуп элек, жакшы шанс тур да утканга. Тарыхка эс калтырып кетейин деп аткан жигиттер бирде. Аттарды тандоодо кандай оюнчулар менен кеңешип түзүлдүбү же? Эми аттарды тандоодо оюнчулар менен кеңешилет. Оюнчулар минип көрөт, жактырса минет, жактырбаса минбейт. Өз каалоосу да оюнчулардын. Бул аттап коюп бергиле дейт, бул аттап келет, минет. Өзүңүз бул ирет кайсыл атты чабасыз? Мен өзүм Кудай буйрса көнүп калган эле Мустангын чабам, канча жылдан бери келаткан. Көнүп да калдым ага. Анан бул ирет мына жер улакта кайсыл жакка басым жасап жатасыздар? Чабуулчулар көппү же коргоочуларбы? Бул убакыт Кудай буйрса бул оюнда бүттүгүнө басым жасап атабыз. Нападениянын балдар дагы күчтүү, айдынайдагы, защитага да басым жасап атабыз. Эми колдон келишинче аракет кылып баардык тараптан күчтөгөнгө аракет кылып атабыз да. Мына жер улак боюнча мына мелдештин ошол мына эрежелерди окуп көрдүңүздөрбү? Мына айырмачылыктар бар бекен? Мына 2024кө салыштырмалуу эрежелерди өзгөртпөптүрбү? Ошол эле эрежелер экен, андай деле жана жазып эметкен эмесинде эреже өзгөрүү деле эрежелер жок экен. Болгону 2024 муляж болсо азыр энди улак менен теке менен дешип атат. Анан оюнга аз калганда өзгөртүп жиберишпи алар? Биздики деп муляж менен атайын даярдап жаткан жокпу? 2 күн калганда. Жагын маалымат жок бизде. Эгерде муляж менен ойнойсуз десе, мындай кошумча Б план катары муляж менен да машыккан жоксуздарбы? Муляж менен машыккан жокпуз, биз жалаң эле теке менен машыгып атабыз энди. Билбейм, ал көрөбүз Кудай буйрса. Жакындап калды го оюнга, аз калды. Аттар боюнча кандай маселелер барбы, жокпу буйрса? Мына бербей койгондор да болду арасынан. Бербей койгон эмес, даяр болбой калган аттар болду. Таласта оюнду көрдүңүздөр, оор өтүп көп жакшы аттар да жаракат алып калгандар болду. Бирок жаракат алса да командага күч берсе, жараса деп аттардын ээлери бергендер болду. Жарагандар да бар азыр. Машыгуулар да Кудай буйрса алда көрө жатабыз. Бирок мындай бербей койгондор көп деле болгон жок да.
Аватар, картештер жаракатынан улам катышпайт дешет, э? Аватардыкы да, картештики да экөөтүң жаракаттын айынан кирбей калды. Шерой аргымагында кечирээк алып келип калдык. Баягы оюндан кийин бир аз кыйналып көктөдө турду, чоң аргымак. Биринчи машыгууда чапкан эмеспиз, азыр Кудай буйрса экинчи машыгууда көрөбүз. Аттар 100% чечилет. Бүгүн азыр машыгуудан кийин дагы алмашышы мүмкүн, э? Бүгүн алмашышы мүмкүн. Бүгүн 100% ушу аттардын 24 атты тандап алабыз бүгүн. Чечилет. Анан ошол азыр чечилди, жер улак боюнча канча команда ойнойт, Көкбөрдө канча команда каттоодон өттү? Бизге жеткен маалыматтар боюнча Көкпар боюнча да 8 команда, Көкбөр боюнча да 8 мамлекет урама командасы катыша турган болуптур. 9 болчу Көкбөрдөн. Тилекке каршы баягы Кытай Эл Республикасынын командасы келе албай калат экен. Калган командалар 8 команда алды келип баштады. Жаныбызда сарайдын аркы өтүндө Орусиян урама командасы турат, Көкпар Көкбөр боюнча. Америка Кошмо Штаттарынын командасы да келди, машыгуу өтүп атат Ысык-Көлдө. Өзбекстан урама командасы өтүп атат. Эми алдыда Венгрия, Монголия жана Ауганстан өлкөлөрүн күтүп атабыз. Анан ал жакка аттар кандай, кимдер федерация ошо карап бөлүп беришеби атайын, э? Көкбөр боюнча оюндарга Көкбөр Федерациясы жана Эл аралык Көкбөр Ассоциациясынын жардамы менен азыр аттар тандалып чогултулуп берилди, расталып. Көкпар оюну боюнча Казакстандын Көкпар эл аралык каумдаштыгы дейт экен. Ошол эл аралык Көкбөр коомдоштугу өткүзүп атат. Өздөрү камсыздайт. Казакстандагы ошол жер улактагы Көкбөр өздөрү аттарын алып келет, э? Өздөрүнүн аттарын алып келет. Анткени 24-жылы биз алып барганбыз. 6 урама команданын атын биз Кыргыз Республикасы камсыздап бергенбиз. Көкпар боюнча Казакстандын тараптагы быйыл өздөрү камсыздап берет. Бүгүн ат башылык жигиттер, ат башынын чыгандары да ушул Көкбөрү жана жер улак боюнча Кыргызстан курама командасынын оюнчуларына, машыктыруучуларына, саапкерлерине сый тамак куюштуруп жаткан учур. Delirip qarra turganda, dürbünün emmi songanda, anı şondo çoңdүрүбү, детмен oz кеңдүрүбү, Jakut taştan jardırgan, aynegine saldırgan, tiktегенде tümmele, dişinin berin kandırgan, jitay joldu boljogon, жетим берип толбогон, ай төлүңдүн çoңдүрүбү. Анан ошол интернет желесине сиз мына команда үчүн деп ат сатып бергениңиз дагы чыгып калды. Командада негизи жеке өзүңүз канча атыңыз бар? Сыр болсо канча миң долларга сатылып алынды аттар? Мен азыр командага буюрса чабылат деп үмүт кылып атабыз. Эми бул эки атым бар азыр. Бирөө Көкбөрүдө, бирөө менде жер улакта. Жер улакта атты мына жакында эле алып келдим, бир жума болду. Экинчи УТСте биринчи машыгуубуз өткөргөнбүз. Ошол жерден аттар кичине тартыш болду. Ошо Таласта, Бакаятада ошо Акжал деген ат бар болчу. Норузда ынтымак командасына сурап келип бир чапканбыз. Жакшы оюн көрсөткөн. Ошодон кийин 9-майга кайра сурасак, эзи бербей койгон, үйүргө жөнөтөм деп. Тренировка машыгуубуздан ошо ат издеп баштагандан мен эзине өзүм жеке чалып сүйлөшүп, ушундай болуп атат деп түшүндүрүп, анан келип сүйлөшөлү деди, ошо барып 30 000 доллар деди. Телефондон эле айткан, баргандан кийин деле 30тан түшпөй койду вообще. 3-4 саат соода жүрдү ошол жерде. Анан Кудай буйруп, Алла таалам насип кылган экен, ошо 1 300 000 сом акчалай наличка. Анан бир арашаң козу берем деп өзүм коромон. Ошону сүйлөшүп анан алып келдик. Буюрса оюндарда көрөбүз калат эми. Жер улактын айырмачылыгы бар деме, экөө окшош болгону менен буга чейин Көкбөрдө ойнодуң 2024. Бул ирет жер улакта кандай ошол муняш менен ойноп болот бекен, бул ирет же теке менен ойнойбузбу? Эми айырмачылык өзүбүздүн улуттук оюн Көкбөрдө эле, просто жерге чыта алмай болсо бизде Казанда. Анан бир аз кичине эрежелери башкачараак болушу мүмкүн, а так окшош эле го дейм. Эми оюн өзүбүздүн Кыргызстанда өтүп аткан улак менен болсо керек. Азыр так айтерик. Улак менен эле ойноп машыгып атасыңар демек. Улак менен кылып атабыз. Уйрок улак эле болот го деп атабыз. Казак тарап келип биздин эрежеде муняш менен ойнойбуз деп калса кандай? Даярсыздарбы? Эми анысына деле даярбыз, анын деле ойноп келдик го. Менин угушум боюнча теке эле чыгат дегендей болуп атат. Бирок теке
жүнү жок чыгат деп атат ошондо. Эми көрөбүз, оюн аз калды. 10 күн калды. Кайсыл ат менен ойнойсуң? Бүгүн чечилет буюрса. Бүгүн чечилет, э? Буга чейин кайсыл аттарды минип, кайсы аттарды бастырып жүрөсүң? Буга чейинки тренировкада ушу Шахтер командасына Эшмурат деген бала чапкан Турат бар болчу. Ошол атты чагып аткам. Ал атыбыз бир аз аргыраак болуп. Аны деле көрөбүз бүгүн. Бүгүн чечилет буюрса тренировкада. Достукта минип жүргөн өзүңдүн атың кандай, даяр эмес болуп калдыбы же? Эми ал алып келишти бирөө. Бир аз жерлакка кичине болгат, казанга чаппаса. Казанга үйрөтүлгөнбү? Казанга үйрөтүлгөн. Бир аз озугатуураак. Жерлакка болбой калат да. Казан улактоосо улагасаң казанга токтоп калат. Биякта казанына жок токтоп кала турган. Ошон үчүн минген жок. Азыркы мына командадагы аттардын баардыгын ээлери дароо эле макул болуп бериштиби же ижарага акча сурагандар болдубу? Жок, кандай болгон жок. Дароо эле беришти. Эч кыйынчылык жараткан жок. Эми основной аттардын баардыгы эле оюнчулардын өздөрү чабып жүргөн аттар эле да, көрүп атсаңыздар. Ошол аттар эле эч ким эмет каршы болгон жок, сразу эле берди, алып келдик. Эми көрүп атасыздар, тренировкаларда чабып көрүп атабыз. Даже лишний менен аттар бар да азырчы. Көбүнчөсү кайсы? Ынтымак, достуктун аттары. Ынтымактыкы бар, достуктуку бар, намустуку бар. Мурастыкы бар, лазер жөтүнө. Шахтерден бир ат келген. Бардык эле жактан келет эле аттар. Аттан көп деле кыйналган жокпуз. Мына ээлер тараптан бардык эле берди да. Ошо улуттук курамга деп эч ким атын аян жок да. Бул ирет жаңы ат майдан курган экен. Азыр биринчи жолу ойнойсуздар же буга чейин ойноп көрдүңүздөр бул жерде? Бул жерде бүгүн биринчи жолу ойноп атабыз. Кандай экен мындай айырма деле жокпу? Кыйынчылык жаратпайбы? Жакшы экен, аябай жакшы, мындай талапка жооп бере турган сон мурулду. Китептегидей деп атка, ошондой. Бул ирет көк бөрүдө жаштар көп. Анан ошол жаштарга кандай кеңеш берип жатасыз? Учурда көк бөрү командасынын атмосфера кандай? Ал жакта баардык облустан келген жигиттер бар, көпчүлүгү жаштар, эң улуусу эле сиз ал жакта. Эми жаштарга акыл насааттарыбызды айтып атабыз. Өздөрү дагы жаш болгону менен тажрыйбасы аябай мол жигиттер келди. Ар бир командадан терилген балдар келди да. Эми бул улакта күчүлүү эмес, акылдуу дагы балдар да. Акылы менен иштеп, мындайча айтканда, акылы менен күчү төп келишкен балдар келди, жаштарчы. Ошол жакшы буюрса аларга өтө деле акылдын кереги жок, үйрөтүштүнчү. Уже мындайча айтканда тажрыйбалуу балдар келди да. Өзүңүз кайсыл ат менен ойнойсуз? Буюрса, Кудайым буюрса, өзүм достук командасына минип аткан Лорд деген аргымагы минип атам. Кайрадан менен коргон. Кайрадан коргон. Негизи оюн учурунда ар кандай оюндар болот, ошондо жарыштарда ким утат, ким катуураак чуркайт, ким кол күрөштө мыкты дегендей. Кол күрөштөн чынында эле баары, мисалы Өмүрбек күчтүү. Мындай да, бирөө кол күрөштөн балким утуп кетсе, күрөшкөндөн, каверистен чыгып күрөштөсөң, утуп калат. Бирөө мисалы Нуржан штанганы көтөргөндө мен өткөндө таң калдым. 180 190 кг штанга салып берип, "Кана Нуржан көтөрсөң" десек. Ошол баладан күткөн жокмун да. Улакты мындай чабып жана халктын бир киносу бар, чапкылап чыгып ошонто 180 190 кгды мындай жерге чапкылап көтөрүп салды. Айтып мен Нуржан сен тренировка кылгың белең десем, "Жок аке, биринчи жолу" дейт го. Таң калышты да, көрдүм ошондой да. Бирөө кол күрөштөн күчтүү болсо, бирөө каверистен күчтүү. Так мындай бирөөнү определенно бул күчтүү, анан бул слабый же бул жалко, бул бахарды айтканга айта албайм да азыр. Анан ошо 2024-жылдагы даярдык менен азыркы даярдыктын айырмачылыктары барбы? Бар. Эмнеден айырма болот? Эми азыр эми по-любому 2-3 жыл эме болду да. Балдар уже түшүнүп кире баштады, жаңы деңгээл, современный тренажерлар келип атат. Машыгыш керек, жаңы витаминизациялар келип атат, баарын изучать этип, мурунку деңгээл менен азыркы балдар салыштырсаң, бир топ өскөн балдар. Уже ой жүгүртүүлөрү, ошо спортко көз караштары, ошо оюнга көз караштары мурун бир аз уверенирээк болсо, азыр уже түшүнүп атат, что күчтүү оппоненттер, соперниктер бар экенин.
ошолго дайындыкты аябай жүрүштү. Анткени чалат телефон менен агай мону ичсем болобу, тигини ичсем болобу депчи. А мурун ага чейин жок болчу да. Демек азыр кандайдыр бир деңгээлде допинг барбы биякта убакта? Жок. Бир нерсе ичишеби? Допинг деген кандай ал? Эми биякта атайын ошо запрещенный препараттарбы? Эми бир убакта андай нерсе жок да. Негизинен ушундай ичишеби дегеним го? Допинг эмес, спортивный питание. Питание бар. Красты эмнеге мына жер улакка кошкон жок? Же сизге ушул Сусамыр өзү ылайыктуураакпы? Ошо өзүм 2 жыл 3 жылдан бери минип атам самыр, анан ошо көнүп калдым, өзүм ылайыктуу атат. Анан ошо красты ушу намыс команда сатып алыптыр, анан ошол алар Көкбөрүгө минип атат. Мирбек Муташев ошол минип атат. Андай 2024 жылдагы оюнду билебиз да. Ошол оюнда дагы мына финалда 2 салым салгансыз. Бул ирет дагы ошол тактика кандай жекеме-жекеге басым жасайсыздарбы? Кандай болуп жатат азыр? Негизи ошо жекеме-жекеме келген, анан ошол оюн жүрүшүнө карап тактика түзөт, анан оюн маалында кандай болот ошого карата кылабыз да оюндучу. Негизи өзүм жекеме-жеке келгем. Буга чейин мына ошо Казакстан менен болгон беттеште Улан Байтөреев мына сизге ортуңузда да бир аз маселе чыгып кеткен да. Ошол оюнчу келет бекен, кандай мына курамда карап жатасыздарбы? Казакстандан ким келет? Чынын айтканда, алардын деле курамына чынын айтканда кызыгып деле караган жокмун. Ал киши келеби, келбей аны деле кызыгып деле караган жокмун. Ama оюнда балким келип калса жашып коюшу мүмкүн болду. Бул ирет мына даярдыкта кандай өзгөчөлүктөр болуп жатат 2024 жылдагы Астанага караганда? Эми өзгөчөлүк деле жок, ошондой эле. Мурдагы кандай даярдансак ошондой эле даярданып атабыз. Мурда 2024-тө кандай даярдансак азыр ошондой даярданып атабыз. Баары ошондой. 2006 эрте менен кечинде ошондой маал даярданып атабыз. Негизи ошо Астанада муляш менен ойногонсуздар да. Айырмачылык кандай мындай сезилеби? Муляш эми өтө эле текеге караганда неудобный да. Эңгенде дагы, мындай такымга басканда дагы биздин балдар теке менен постоянно чаап көнүп калганда. Муляш бир резинка жана чочко сыяктуу экен да, куйкалап калган чочко сыяктуу эле бир белекет болуп, жерге чытаса да секирип кетип. Азыр аттар менен машыгуу болду, анан жерге таштаганда мына маселе жаралбай элеби? Теке менен балдар көнүп калыштуу, ошол терик ичинге таштаган жазынча. Жерге таштап көнүшүп атат энди Кудай буйруса. Бүгүн дагы экинчи машыгуубузду кылабыз ат менен. Бүгүн дагы отработка кылабыз да, жерге каты келип чытап, жай келип чытап. Ар кандай эмелерди кылып атабыз Кудай буйруса кымаларды. Анан улактар оюндар жаңы бир ошо ат майдан салынып атпыр да, ошол жакта болот деп жатат. Ошол жакта көрдүңүздөрбү? Ал жакта мына кум, мына айырмачылыктар барбы экен? Бая күнү 2 күн мурун барып көргөнбүз Поляны. Жакшы экен, ылайыктуу. Поля жакшы эле, Кудай буйруса. Анан ошол жерден тренировка кылабыз бүгүн. Аттар менен. Ат маселеси боюнча кайсыл атты чаба турганыңыз белгилүү болдубу? Эми азыр ошо өзүм Норуста чапкан атым Бамбук деген. Быйыл ушуну алып келип, ушуну азыр минип атам. Буюрса ушу менен чабам го. Буга чейин машыгууларда чаптыңыз. Таба кандай? Жакшы буюрса. Сайыпкерлер жакшы карап атат. Эттери жакшы. Дагы астандыкы убакыт күндөр бар, бир аз эттирөөк. Келип калат буюрса. Бул аргымактын тарыхы жөнүндө кыскача токтолуп кетсеңиз. Негизи өзү коргондун атыбы же универсалбы бул? Бул эми азыр ошо ползащита болуп атат да кээде. Эми мен көп жылдардан бери нападенияга чабуулчу болуп жүрүп анан азыр защитага өткөнү 1-2 жыл болду. Анан болбой эле кээде нападенияга да эңкейип үйүп атам да. А так защитаны атат ол. Эңкейгенде кандай туруп береби, кандай? Жок, эми булар үйрөтүлгөн, эңгенде чуркап чыгат. Ал өзү ким? Достуктун атыбы же кимдин аты? Бул башында аламанлыкка чабылып жүрчү экен, ошо Лейлек убактарга. Андан ошо биз достук командасын алып келип тренировкаларда минип көрүп, анан ошол жактан жактырып алганбыз. Оозу бир аз катуураак болчу, эми азыр тарбиялап келтирип алдык да. Өзүңүздө алдыда кандай пландар бар? Келечекте эми оюнчу катары карьераңыз жыйынтыктагандан кийин сайыпкер болсом деген ошол жака кызыгуу барбы же машыктыруучулук жака кызыгуу барбы негизинен? Пока андай деле ой жок ошол. Буюрсам карьерамды жыйынтыктасам, ошо тынч эле үйдө семьяма көңүл буруп, ошо биздер убакыт атканыбызга 20 жыл болуп калыптыр быйыл. Ошо 2027-20 жыл болуп экен. Эми Кудайым буюрса карьера бүтсө ошо үй бүлө менен эле алектенип ушуларга көңүл бурат окшойбуз буюрса. Өзүңүз кайсыл атты эмнесиз? Буга чейин Шерой дагы мындай даярдалып жатат, оюнга чыгыш мүмкүн деген сөздөр чыгууда. Шерой чыгат Кудай буйруса. Шеройду минип чыгам. Шерой деле. Көкбөрдө мына жекеме-жекеде Мирбек Муташевден башка дагы кимдер даярдалууда? Мирбек Муташев жекеме-жекеде бизде, андан Назар. Жок, Эдилжан Таластан.
лазери менен. Мына буга чейин казактарды көрдүк да 2024. Алардын ошо именно физикасын алып карай турган болсо канчалык күчтүү экен? Кыргыз балбандарына караганда. Именно ошо физиканы ала турган болсо. Физика эми аларды оюндамы, мурунку 2024-чү. Физикалык жактан алар күчтүүрөөктөй көрүнгөндөй болду. Кандай дейсиз? Жок. Эми андай оюнду мен баарыңыздар эле көргөнсүздөр оюн кандай болгон туурабы. Көрдүк, өз көзү бардык, көрдүк. Ошол жерде жүрдүк биз дагы. Эми күчтүү деп айтканга мен айта албайм. Достойный десек болот да. Достойный соперник деп коет го. Биз да даярбыз, алар да даяр. Эгерде жанагы судьялар объективдүү карап, мындай бияка тартып, бияка тартпай конкретный оюн коюп бере турган болсо, достойный оюн болот дагы, анан ошол жерден күчсүзү жеңип чыгат, ошол жерден билинет да. Дайныктан зависит этет го дейм. Тренерлер строгий болот го. Негизи биякта да тартип катуу. Тартип катуу. Кечин эч жака чыгармай жок. Жок, ондон кийин балдар эч жака чыкпайт. Ошо мен атайын 3-4дө келем да. Карап коеюн биресе, балким достор келип калды, бильярд ойноп калышат кээде бияка чыгыпчы. Уктасын дейм да, баягы эртесин балдарга бастан керек да. Ошо чыгып карап эле биякты ызылдап атсаң ал терип турган болот да. Андай случайлар көп. Учурда ошол мына Казакстан тарапынан чалгындоо иштери болуп жатабы? Мына интернеттен көрүп жатасыздар, даярдыктар кандай болуп жатат? Байкашымчалар ошол майдан баштап эле даярданып жаткандай. Катуу даярдык менен келчү деп болуп жатат. Кандай карайсыз? Алар да жакшы даярданып жатат. 24-тө баягы өзүңүздөр көргөнсүздөр оюнду. Быйыл бирок даярдыктар жакшы. 5 окуу машыгуу жыйыны каралган экен. Алардын 5-чи окуу машыгуу жыйыны бүгүн алар Ысык көл жергесинде келишмек. Бизге жеткен маалыматтар боюнча 5-чи окуу машыгуу жыйынын Бишкек көлдө өткөзмөк. Даярдыктар жакшы, көрүп атабыз, жакшы аттар жүрөт. Балдары жакшы тандалыптыр. Аларда 2024-төн бери 10дон ашык оюн өткөзүлдү. Жаңы Көкпар Федерациясынын президенти да аябай кийлигишип, жаштар арасында мелдештерди көп өткөздү. Мен ушунча Көкбөрү курама командасы көбүнчө Казакстан жаштар курама командасынан турат деп уктум. Күчтөлөрү жер убак. Ооба. Сборный жер убакка келишет Көкпарга. Биз да уктуп аткан жокпуз, жакшы даярданып атабыз, Кудай буйруса. Жакшы оюн көрсөтөбүз. Мына атайын ошол мына эрежелерди алдын ала окудуңуздарбы? Мына өзгөртүүлөрдү киргизип жибербептирби? Кандай эрежелер бар? Анан кандай теке менен ойнолобу же муняш мененби? 2024-кө караганда көп деле өзгөрүүлөр жок. Бирок азыр да кээ бир келишпестиктер боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Мисалы, жаңы өзгөрүү аттын арткы буттарын такалабай ойнойбуз деп эрежесине, эрежеге эмес, жобого киргизип атышыптыр. Эрежелер менен тааныштык. 24-төн бери көп деле өзгөрүү жок экен. Бизден быйыл да барып калыстар бар окуп келишти, бизге келип сабак өттү. Эми айырмасы деле 24-төн аябай көп эмес, тааныш элебиз эрежеси менен. Анан буга чейин социалдык тармактан көрүп калдым, Нуржан Менисбек уулуну кол күрөштөн утуп алган экенсиз. Ошол кандай негизинен турнир болду? Мына улакчылар арасында же жөн эле бир эле? Мындай эле бир эле экөөбүз мындай көрөлү деле күрөштүп койгонбуз. Уттуңуз Нуржан байкени? Ооба. Буга чейин ошо Нуржан улакчылардын ичинен эң күчтүүсү деп келген да. Демек, азыр сизди расмий түрдө күчтүү десек болобу? Нуржан байкени мен сол колдон утуп алдым да. Сол колдон, Мен өзүм оң колдон күрөштүрө албайм да. Мен сол колдон утуп алдым. Оң колдон Жамбек утуп коет. Анан ошол мына машыгуу мына бул иретте бир 2 айга чукулдап калыптыр. Ошол машыгуу үчүн эң бир кызыктуу учурлардан бир айтып кетпейсизби? Мисалы, былтыр Астанада барардын алдында Майрамбек менен Жоки ага жүрбөйсүп ат минип келели алдашты да мен. Болду жүр ат минип келип, ипподром 2 айланып анан жүрбөйсүзбү тиги көл жеке бастырып келебиз деп аткан. Анан мен жаман ойдо жок, телефонго отуруп эле өзүм тартып жүргөм. Бир моментте эле тарт отуттан эмнени тартып жүргөн жокмун анан. Момп деле буп деле сууга кирдим, колум мындай алып кеткен, соң телефон сыртта да. Көрсө ат жатат экен да. Сууга баргандачы. Бул экөө мени жылыңдайын деп тамашага салып, мен атка түшөм, сууга жыгылам, эптеп туруп жана жерден туруп эле кыйкырдым да, кечинде бүгүн кросс депчи. Тоого түшүп койсоң деп. Келип эле тоонун үстүнө урдук, баар көтөрүп кетип бартабыз. Майрамбектин жанына кетип бартам. Жоки Майрамбек экөөбүз шылыңдап коем, кандай экен депчи. Ошондой эмелер болуп калат да, машалаш бири-бири тамаша салып калышат.
алар мени тамашаласа мен залдан тамашалайм да алар менен. Ринат Усупбаев байкебиз жеке өзү биздин катталуучуларга атайын байгелерди ойнотом деп жатат. Сөз сизде. Жигиттер мындай кылалы. Бизди карап турула, ушул көчмөн оюнуна жакшы калып элек жасаңыздар, биз сиздерге кепка, футболка бизден белек болот. Эң жакшы жана эң көп лайк алган комментарийге. Демек, активдүү болуңуз, урматтуу достор. Салам алейкум. Биз кеттик тамакка бетке. Баразамыз мен? О, конечно. Бул спорт хаб, бизнес спорт хаб. Коңу эле тапырсың болуп жырга. Эң мыкты коноктор, сонун маектер. Кызыктуу долбоор, өзгөчө контент. Бул спорт хаб, бизнес спорт хаб. Коңу эле тапырсың болуп жырга. Эң мыкты коноктор, сонун маектер. Кызыктуу долбоор, өзгөчө контент. Бул спорт хаб, спорт хаб, спорт хаб, бизнес спорт хаб, спорт хаб, спорт хаб. Sport Hub, Business Sport Hub.